человека вылезет. Ассаламу алейкум, Россиядагы айдоочулар. Бүгүн ДТП боюнча сөз кылабыз. Кайсыл учурлар ДТП болуп эсептелинет жана кайсыл учурда Европротокол толтурулат, кантип толтурулат жана кайсыл учурда ГАИ чакырышыбыз керек. Бүгүн ошолор боюнча сөз кылабыз. Биз менен болуңуздар. ДТП бул сиз айдап бара жаткан машина болобу, мотоцикл болобу, грузовой болобу, ошол техника менен кетип атып, бирөөнүн машинасын сүзүп алсаңыз, жана башка бирөө сизди сүзүп алса, жана айлана чөйрөдөгү баардык мамлекеттик, частный мүлктөргө зыян келтире турган болсоңуз, мисал кетирип айта турган болсом, знактарды сүзүп сындырып койсоңуз, же болбосо светофор сүзүп алсаңыз, жана огражденияны бузуп кетсеңиз, частный территорияларды айта турган болсок, мисал заправкада элементарный бензин куюп атканда заправочный пистолетти унутуп калып, машинаны айдап кетип үзүп салсаңыз, ошолордун баардыгы ДТП болуп эсептелинет. Эми айтайлы, жолдо кетип атып, кокустуктан сиз бирөөнү сүзүп алдыңыз, же болбосо бирөө сизди сүзүп алды. Ошол учурда мындай учурда эч кандай паника кылыштын кереги жок. Кыргызстанга караганда Россия жергесинде машиналарда страховка бар. Страховка менен оңоюраак чечип алсак болот. Биринчи очередде карашыбыз керек, эки машинаны тең жүргүнчүлөр зыян көрбөдүбү деп. Эгерде зыян көрбөгөн болсо, Аллахка шүгүр деп машинадан түшүп, жилетти кийебиз, аварийный знакты машинанын артына 5-10 метр алыстыкка коебуз. Экинчи водитель менен саламдашып, проблеманы биргеликте чечип алганга уже аракет кылышыбыз керек. ДТП болгон учурда Европротокол толтуруп өзүбүзчө чечип алсак болот, же болбосо ГАИ чакырабыз. Кайсыл учурда Европротокол толтурсак болот? ДТП болгон жерди карашыбыз керек. Эки машинадан ашыкча машина, если 2, 3, 4 машина зыяндуулук көрө турган болсо, Европротокол толтурулбайт. Ал жерде лучше ГАИ чакырабыз. Жана машинадагы жүргүнчүлөр, мышык, ит болобу, айлана чөйрөдөгү ограждение, светофор, знак бардык эле мамлекеттик мүлктөр зыян көрбөсө, ошол учурда Европротокол толтурулат. Европротокол толтурулуп атканда дагы эки машинанын ДТП болгонунда зыяндуулугу 100 миңден ашпаш керек. Европротоколдо толтуруу бул кагаз болгону максимум 100 миң төлөп берет. Силер эсептедиңер, 100 миңге жетпейт деп, Европротокол толтурдуңар, кетип калдыңар. Андан кийин машинаны барып эсептеткенде 120, если 130 миң болуп кетти. Бул учурда, если пострадавший ашыкча зыяндуулукту төлөп берсин деп, если сотко бере турган болсо, ОСАГО болгону Европротокол толтурганыңар үчүн максимум 100 миң берет. Болду. Калган 20-30 миң разницасыны водитель төлөп берип калышы мүмкүн. Ошон үчүн эсептеп атканда 100 миңден ашпаш керек зыяндуулук. Эсептеп чыктыңыздар. Келтирилген зыяндуулук 100 миңден ашпайт. Европротокол толтурардан алдын сөзсүз виновныйдын страховкасын текшерип алыңыздар. Эгерде ал жасалма болуп чыга турган болсо, эч качан Европротокол толтурбаңыздар. Лучше ГАИ чакырыңыздар. Же болбосо ошол жерде виновныйды акчасыны, келтирилген зыяндуулуктун баарын акчаны төлөтүп алыңыздар. Если төлөгөндөн отказ кыла турган болсо, ГАИ чакырсаңыздар, ошол жерде сиздерге протокол түзүп берет. Через сот аркылуу төлөтүп аласыздар. Буга бирок кичине убакыт кетет. Айта турганым, экинчисин айтсам, сиз виновныйсыз, страховкаңыз жасалма. Ал учурда акчасын сразу ошол жерде төлөп бергенге аракет кылыңыздар. Жасалма страховка болсо, жасалма страховка менен ошол жерден кутулуп чыгып кеткенге аракет кылбаңыздар. Если төлөп бергенден сиз отказ кыла турган болсоңуз, ГАИ келет. ГАИ келген учурда сизге все равно протокол түзүп берет, сотко жазып берет. Сотто все равно көбүрөөк акча төлөп калышыңыз мүмкүн. Кандай? Ал экинчи адам юрист жалдашы мүмкүн, экспертизага машинасын жөнөтүшү мүмкүн.
ошого кеткен расходтордун баардыгын кошуп сиз төлөп берип калышыңыз мүмкүн через сот. Сот все равно сизге төлөтөт, если сиз виноват болсоңуз, ГАИ ошол жерде подтвердить этип берсе. Дагы бир жасалма страховка менен ГАИ келгенде дагы ошол менен кутулуп кеткенге аракет кыла турган болсоңуздар, кичине шарыгыраак, умныйраак биздин тагаларда чыгып калышы мүмкүн. Ал жерде жасалма подделка документов деп сизге да кошумча статья менен сизди коркутушу мүмкүн, кичине акча иштеп алышы да мүмкүн. Андайлар башыбыздан дагы өткөн. Кээ бир досторум да чалып ошондой деп атат го, жасалма экенин билип калды, мени ушинтип коркутат го деген вопростор дагы жаралган. Ал жерде айта турган болсом, 327 статья подделка изготовления или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печать или бланк наказывается ограничением свободы на срок 2 лет. Ушул статья менен сизди коркутуп, да кошумча акча алышы мүмкүн, көбүрөөк зыяндуулук тартып калышы мүмкүн. Ошол үчүн виноватсызбы, страховкаңыз жасалмабы, лучше көрсөтпөй эле коюңуз. Ал менен эч кутула албайсыз. Сотко барсаңыз дагы, ГАИ келсе дагы, башка болсо дагы все равно зыяндуулукту төлөп бересиз. Айта турганым, эгерде страховканы көрсөтпөсөңүздөр, ГАИлер кээ бирлери штраф жазып берет, кээ бирлери вообще жазбайт. Болгону 800 рубль гана штраф аласыз, жана через сот аркылуу келтирилген зыяндуулукту төлөп бересиз. Жана евро протокол толтурардан алдын ДТП болгон жерде машинанын 4 тарабын сүрөткө тартабыз. Кайсыл жерлери өлгөн болсо 2 машинаны тең сүрөткө тартабыз. Жана бир сыра видео фиксация кылып коебуз. Можешь, блять, написать! Не можешь, нормально! Мекендештер, биз тартып аткан видеолор билгендер үчүн эмес, билбегендер үчүн тартылып атат. Азыр сиздерге евро протокол кантип толтуруш керектигин мен сиздерге үстүртөн түшүндүрүп өтөйүн. Ал видеону көргөнүңүздөрдөн кийин кичине болсо да түшүнүк пайда болот. Сиздерге евро протокол толтурганда анча кыйналбайсыздар. Туугандар, биздин Сак бол каналына катталыңыздар, ар дайым сак болуңуздар. Мекендештер, евро протокол ушул сыяктуу кагазга толтурулат. Бүгүн евро протоколду кантип толтуруш керектигин примерно сиздерге көрсөтүп өтүп кетейин. Ар кимде ар кандай ДТП болот, бирок примерно кандай толтуруш керектигин түшүнүп алсаңыздар, ушул видеону көрүп сиздер евро протокол толтурганда анча кыйналбайсыздар. Евро протокол ушул сыяктуу кагаз. Бул жерге толтурсаңыздар, экинчи бетине ксерокопиясы түшөт. Экинчи водитель үчүн окшош даныйлар түшүш үчүн, сиздерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн мен кичине примерно кантип толтуруш керектигин сиздерге көрсөтүп өтөйүн. Биринчи бизге СТС, машинанын документи, айдоочулук күбөлүк жана страховка кагаз керек. Евро протоколдо эки тарапка даныйлар жазылат, А тарабына жана Б тарабына болуп. Если пострадавший А тарабына даныйларын түшүрсө, Б тарабына виновникти жазабыз. Бул жерде көбүнчө вопрос болот, А тарабына жазылабы, Б тарабына деп виновныйды же пострадавшийди. Эч кандай разница жок, болгону туура толук түшүнүктүү кылып толтуруш керек. Түшүндүрүп кетсем, место ДТП биринчи эле кайсыл жерде ДТП болсо ошону жазасыздар. Андан кийин дата, кайсыл күнү, кайсы саатта. Свидетели ДТП жок болсо нет, бар болсо даныйлар түшүрүлөт. Андан кийин мен пострадавшийди А тарапка жазганмын. Примерно түшүндүрүп кетсем, бул жерде өзүңүздөрдүн машинаңыздарды жазабыз СТС боюнча. ВИН-код, государственный регистрационный знак, номер, андан кийин бул жерде свидетельство регистрация. Бул жерде СТСтин астында кызыл номер бар, ошону жазасыздар. Андан кийин собственник. Если организация болсо организацияны жазасыздар. Собственник бирөөнүн атында болсо ошонун атын, данын толук СТСтегидей кылып түшүрөсүздөр. Пропискасы дагы СТСте кандай болсо ошол боюнча түшөт. Андан кийин 6-чы водитель. Фамилия, отчество баарын толук жазасыздар. Андан кийин дата рождения.
түшүнүктүү эле. Адрес кайсыл жерде прописка болсоңуздар ошону жазасыздар. Телефон номер түшүнүктүү. Водительское удостоверение серия номер жазасыздар. Категория Б. Кандай кайсы категориялар болсо ошону жазасыздар. Анан кайсыл жылы алынган водительское удостоверение ошону жазасыздар. Выдача берилген күнү. Андан кийин бул жерде машинаны арендага алгансыздарбы же путеводитель менен айдайсыздарбы или доверенность менен айдайсыздарбы, кандай учурда айдаган болсоңуздар ошону жазасыздар. Андан кийин страховщик кайсыл фирмадан страховкаңыз кайсыл фирмага кылынган болсо ошону жазасыздар. Примерно Ингострах деп жазып койгонмун. Андан кийин страховой полистин номери жазылат, XX деген номерлер бар, ошол жазылат. Андан кийин действительно кайсыл айга чейин толтурулуш жарактуу болсо ошол айды жазылат. Андан кийин бул жерде застрахован от ущерба, если каска болсо, жөн эле ОСАГО болсо нет деп белгиленет, каска болсо дагы белгиленет. Место первоначального удара ушул жерде түшүнүктүүрөөк кылып айтайын. Кайсыл грузовой болсо грузовой, легковой болсо легковой, мотоцикл, мопеддер болсо ошону белгилейбиз. Мен примерно легковой машинаны белгилегем. Ушул арка тарабына удар болду деп стрелка менен белгилеп кеткенмин. Андан кийин бул жерде 9-чу. Арка тараптан удар болгондо эмнелер иштен чыккан боюнча: задний бампер, заднее правое крыло, задняя фара. Ошолор өлгөндөрдү жазылган. Ушул жерде жазылбаган болсо кийин мындайча айтканда баарын жазышыбыз керек. Кайсылары өлгөн болсо ошолордун баардыгын жазышыбыз керек. Жазбай койгон болсок ал жерде кийин Европротоколдо эсептеп атканда кошпойт. Замечание. Мен пострадавший А тарабына жазганмын. Бул жерде жазып коебуз: считаю себя невиновным деп. Аны кол коюп коебуз. Андан кийин 11-чи. Бул жерде кандай учурда ДТП болду ошолор боюнча айтылып кеткен. Карап көрсөңүздөр, мен бул жерде 21-ди белгилегенмин. 21-де остановился, стоял на запрещающий сигнал светофора деп. Бул жерде ошо светофордо турганымда аркадан келип урду деген маанинде белгилегенмин. Бир эле жерди белгилеген үчүн бул жерге 1 деп жазып койгом. Анан кийин экинчи Б тараптагы виновный тараптагы өзүнүн немесин белгилейт, 11. Бул жерде жазылып турат: менял полосу, перестраивался в другой ряд деп. Ошол учурда уруп алдым деген мааниде. Андан кийин художник болуштун кереги жок. 12-чи схема примерно түшүнүктүү болуш керек. Бул жерде движение бул тарапка карап кетип атат. Улица Советская 10 домдун жанында. Мына А пострадавший, Б виновный. Турган жеринде анын аркасынан келип урду перестроение кылып атканда. Типа ушундай маанинде чийип көрсөтүп кеткенмин. Андан кийин 13-чү. Бул жерде если разногласия бири-бириңерге андай претензияңар жок боло турган болсо, бул жерге отсутствие разногласияны белгилеп коебуз. Андан кийин водитель А кол коет, Б водитель кол коет. Кийинки Б тарапка деле азыркы айткандай эле баардык данылар түшүрүлөт. Андан кийин Бнын алды тарабы сол тарабы урулган машинасынын, ошону белгилеп коебуз. Передний бампери өлгөн. Андан кийин 10-чу замечанияга: свою вину признаю, с повреждением согласен, и кол коюп берет. Примерно ушундай толтурулат Европротокол. Андан кийин Европротоколду 2-ге бөлөбүз. 2-ге бөлгөн учурда ар биринин Европротоколдун аркасында ушундай жерлери болот. 14-чү транспорт средства дейт. Мен Аны пострадавшийди белгилегенмин өзүмө. А деп белгилеп койдум. Обстоятельства ДТП түшүндүрүп берем. Я Айбеков Айбек Айбекович 10.03.2023 2-ден 25 өткөндө стоял на светофоре и почувствовал удар в заднюю часть своего автомобиля. Все, ушундай учурда короче машина урду аркадан келип.
деген өзүм обстоятельствамды жаздым. Андан кийин 16. Если собственник болсо, собственникти белгилейсиздер, СТС'те сиз жазылган болсоңуз. Если аренда же бирөөнүн машинасы болсо, X'ти белгилейсиздер. Иное лицону белгилейсиздер. Андан кийин машина 17-синде машина передвигается своим входом дейт. Бул жерде Европротокол толтургандан кийин машина эвакуатор кылыштын кереги жок. Бул жерде да X'ти белгилейбиз. Бири-бириңе разногласия жок болсо эч нерсе жазылбайт. Число кол коюп туруп, фамилияны жазып коесуздар. Ушул сыяктуу эле экинчи пострадавший тараптагы өзүнүн бул жерге Б'ны белгилеп туруп, өзүнүн обстоятельствосын жазат. Ушул сыяктуу болот. Бири-бириңиздердин арка тарабына жазылгандарды сүрөткө тартып аласыздар. Жана эскертип кетейин. Бул жерде көп жерлерде баарыбыздын колубуз түшүнүктүү болбой калышы да мүмкүн. Ошол үчүн бири-бирибиздин СТС'ти, машинанын документин, айдоочулук күбөлүктү жана страховканы сүрөткө тартып алышыбыз керек. Европротоколду общий толтуруп бүткөндөн кийин мындай оригинал тарабын пострадавший алат, аркасына түшкөн ксерокопияны виновник алат. 5 күнүн ичинде, если өзүбүздүн страховкабыз бар болсо, өзүбүздүн страховой компаниябызга барып ошол жерге көрсөтөбүз. Если страховкабыз жок болсо, виновниктин страховой компаниясына барып, Европротоколду көрсөтүп, келтирилген чыгымдарды төлөтүп алсак болот, туугандар.